пространством открытого обмена, взаимного доверия и созидательного взаимодействия. 8-чи Кыргызстан-Россия экономикалык форумунун күн тартибинде дүйнөдөгү экономикалык өзгөрүүлөр, Борбор Азия мамлекеттеринин экономикалык өсүү темпи, тийгизген таасири талкууланды. Эл аралык эксперттик Примаковдун окуулары алкагында пикир алмашуу жүрүп, инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү жана соода-экономикалык байланыштарды чыңдоо маселелери көтөрүлдү. Bir 200 жыл мурун биздин чоң аталарыбыз орустар менен алака түзүшүп, ошондон бери чогуу келатабыз. Андан бери мына Советтер Союзу да курады, эки бөлөк өлкөдө болуп калдык. Бирок ошого карабай, жакында мына 100 жылдыкты Россия Федерациясынын алкагында Кара Кыргыз автономдук областынын түзүлгөнүнө 100 жылдыгын чогуу белгиледик. Кемчиликтерди жоюуда дагы, анан эң оболу убакытты пайдаланууда. Убакыт баарыбызга эле бирдей. Чоң өлкөгө да, кичинекей өлкөгө да, бирок ошол эки бир берилген убакыттын ичинде көп элге керектүү чечимдерди кабыл алуу боюнча Кыргызстан астыга келатат. Акыркы 6 жылдан бери 9-10% өсүп келатканыбыздын эң чоң бир секреттеринин бири ушу. Биз аз убакыттын ичинде көп элге керектүү, экономикага керектүү чечимдерди кабыл алып атабыз. Мына ошо Эки мамлекеттин экономикалык алакасын бекемдөөгө багытталган бул маанилүү аянтчада транспорттук логистикалык байланыштарды өнүктүрүү, өнөр жай, энергетика тармагындагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу боюнча сунуштар айтылды. Эки өлкөнүн кызматташтыгынан Кыргызстандын экономикалык өсүшү 9-10% жеткен. И уже 9 лет мы делаем выездные сессии примаковских чтений. 9 жылдан бери биз Примаков окууларынын көчмө сессияларын өткөрүп келебиз. Бүгүн бул көчмө сессияны Ысык көлдө, Кооз Кыргыз жеринде өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берген Россия Кыргыз өнүктүрүү фондундагы өнөктөштөрүбүзгө терең ыраазычылык билдирем. Бүгүн биринчи сессиябыз ийгиликтүү өттү. Анда дүйнөдөгү тышкы факторлордун таасири, дүйнөлүк тартиптин өзгөрүшү, глобалдык экономикалык жана саясий атаандаштык, ошондой эле көп уюлдуу дүйнө тартибинин калыптануу тенденциялары талкууланды. Катышуучулар Борбор Азия мамлекеттеринин экономикалык байланыштарын чыңдоо азыркы шартта өзгөчө мааниге ээ экенин белгилешти. Алардын айтымында мындай диалог аянтчалары өз ара ишенимди бекемдеп, жаңы инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Здесь, в Центральной Азии, в Кыргызстане, в первую очередь. Учурда Борбор Азияда, айрыкча Кыргызстанда болуп жаткан өзгөрүүлөр эң жогорку деңгээлдеги сапаттуу эксперттик талоого татыктуу. Барыңыздар жакшы билесиздер, бүгүнкү күндө биз анариптик маалымат доорунда жашап жатабыз. Дал ушул себептен Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду Примаков окуулары менен алгачкы көчмө сессиясын Ысык көлдө өткөрүү чечимин кабыл алган. Ишенимди айта алам, келечекте Кыргызстандын өнүгүүсүнө, Кыргызстан менен Россиянын кызматташтыгынын мындан аркы багытына жана жалпы аймактагы өз ара алакаларга байланыштуу чечимдер кабыл алынганда, бүгүнкү катышуучулар тарабынан айтылган баалоолор, сунуштар жана идеялар сөзсүз эске алынат. Бул форум Кыргызстан менен Россиянын экономикалык өнөктөштүгүн жогорку деңгээлге чыгарууну көздөйт. Эксперттердин билдиришине караганда, дүйнөдөгү экономикалык абалдын өзгөрүшүнө ылайыкташуу жана кызматташтыкты күчөтүү бүгүнкү күндүн негизги багыттарынын бири болуп саналат. 5-августта башталган экономикалык форум 7-августка чейин созулат. Форумдун жыйынтыгында экономика, өнөр жай, транспорт, энергетика жана туризм тармактарында кызматташууну кеңейтүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлат. Салтанат Саракеева, Асылбек Касынов, Ысык көл облусу.